Кара Жорго, улуттук кыргыздын улуттук бийин бийлеп каныбызды дүркүрөтүп алгандан соң келиңиздер баарыбыз ойгондук болуш керек. Жаңы тургандар болсо, жаңы кошулгандар болсо эфирге Котман таң дейлип, биз эфирибизди таң маанайда улантабыз. Ооба, студиябыздын коногу бар Ыйык ата журт коомдук жаштар фондунун башкаруу жетекчиси Акынбек Мергешев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келиңиз студиябызга. Бүгүн 16 ноябрь ушул эл аралык бүткүл дүйнөлүк сабырдуулук жана философия күнү белгиленип жатыптыр да. Негизи эле ушул сөздөргө, ушул темага кандай карайсыз? Философия, сабырдуулук деген нерселерге. Негизден бул жолу урматтуу кыргыз калкынын кутмандуу таңыңыздар менен демек мен сиздер менен саламдашканга өтө кубанычтамын. Бул сиздердин айтып аткан теманын өзү эле негизи сабырдуулук менен философия, өзү философия мен ойлойт элем. Бул адам баласына эң биринчиден сабырдуулук талап кылат. Албетте сабырдуулук талап кыла турган нерсе болсо, сабырдуу болгон болсо, анын ичинен өзүнчө бир философия жаралат деп мен өзүмдүн оюм бул. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Сабырдын түбү сары алтын деп. Биз мисалы диний жагынан алып караганда деле биздин ошол эки китебиз болгон Куранда дагы сабырдуулук жөнүндө аябай көп кездешкен. Мисалы сабыр кылгандар менен мен биргемен деген ошол жаратканыбыздын сөзү бар. Ошон үчүн биз акыркы күндөр болсун негизи эле жалпы адамзат дүйнөдө болсун философия менен сабырдуулуктун айкалыштыра албай калды. Себеби философ бирок сабырсыз болуп калышы мүмкүн. Сабырдуу бирок философ болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойт элем, эгерде ар ким өзү үчүн сабырдуу болгон болсо, анын ичинен жанагы айтып өткөндөй философиянын ар кандай бутактарыны иштеп сабырдуулукка болгон жөндөмдүүлүгүн дагы да арттырат деген ойдомун. Сиздин жумушуңузда дагы сабырдуулук менен философия сөзсүз түрдө болсо керек. Албетте. Ал жөнүндө бул фондуңуздун шоукум гезити айтып турат, ичинде тарбия таалимдин баары бар экен, анын бетинде акманал энеси тепкен кулунду эти оорубайт деген макал жазылып турат. Бетинде ичин ачып көрсөк, бүт тарбия таалим кантип жакшы жашоону чын ден соолук менен улантыш керек деген сөздүн ичинде эле философия менен сабырдуулук жатса керек кандай дейсиң? Туура. Ошол жөнүндө келиңиз агай. Талим тарбия биздин бул журналды биринчиден айта турган болсом, бул Ыйык ата журт коомдук жаштар фондунун чападан жалгыз Кыргызстанда чыккан кыргыз журналдарынын бири. Албетте өзүңүздөр айткандай, бул таалим тарбия маданият журналы. Биз балким сабырдуулукту, философияны кээ бир жерде сөзүбүз менен жеткире албасак, мүмкүн болушунча ушул шоукум аркылуу жеткиргенге аракет кылабыз. Себеби мен айткандан бир көргөн жакшы дегендей, айткан сөздөн балким ушул жерде эмне жазылып аткан болсо, ошону окуп башкалар менен тең бөлүшсө, ошол дагы башка бирөөлөргө жетишсе, бул дагы биринчиден сабырдуулукту талап кылат, аны угуп турган адамга. Мисалы силер менен азыр угуп атканга бул да өзүнчө бир сабырдуулук, андан кийин ушул нерсени түшүндүрүп берген дагы бир өзүнчө бир философия. Ошон үчүн биз журналыбыз аркылуу дагы колдон келишинче Кыргызстандын булуң бурчугуна жеткиргенге аракет кылабыз. Өзүбүздүн окурмандарыбыз менен болсун, өзүбүздүн фонддун демөөрчүлөр болсун, студенттер болсун, сиздердей болгон журналисттер менен болсун, ушул кандай гана тема болбосун, ошонун үстүндө иштөөдө албетте жана айткандай сабырдуулук, андан кийин ушул теманын философиясы, мааниси, маңызы кандай, кимге кандай жагат, ошол жагынан дагы аракет кылып кызмат кылышганга аракет кылып атабыз. Андан сырткары мен айтат элем, бул Ыйык ата журт коомдук жаштар фонду жөнүндө бир аз кыскача маалымат берип турган болсом,
Биздин фонд ататалгандай эле өзүңүздөргө маалым болгондой 2000 жылы чет мамлекеттен бүтүп келген биздин патриот элине, жерине, мамлекетине кызмат кылалы, ушул биздин Кыргызстаныбызды тааныталы, Кыргызстандын маданиятын, тилини, улуттук баалуулуктарын таанытуу максатында 2000 жылы ачылган. Бул эмне себептен деген суроо болот. Азыр кайсы гана өлкөгө барбасаң или кайсы гана өлкөдө жүрбөсөң, ар бир өлкөнүн маданияты бар, өзүнүн тили бар, өзүнүн улуттук баалуулуктары бар. Биз дагы ушул жааттын үстүндө четтен бүтүп келген агайларыбыздын, эжелерибиздин демилгеси менен ыйгата журт деп өзүбүздүн мамлекетибизди, өзүбүздүн тилибизди, өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызды таанытуу максатында 2000 жылы ачылган. Негизги аткарып аткан ишибиз билим берүү тармагы, анын жанында жаштар менен. Бирок ошол эле бүгүнкү темага байланыштыра кете турган болсок, анын ичинде биздин жасап аткан ишибиздин дагы сиздер айтмакчы өзүнчө бир философия, өзүнчө бир сабырдуулук камтып турат. Эң сонун. Өйдө дагы айтып атпайсызбы? Бизди чет өлкөгө студенттерди, жакшы окуган студенттерди жиберебиз, анан бир эле шартыбыз бул студент кайра кайтып келиш керек Кыргызстанга деп. Ошол алган билимин Кыргызстанга бөлүшүп, ошол Кыргызстандын маданиятын, Кыргызстандын экономикасын көтөргөнгө жумшаш керек депчи. Бул эң сонун багыттардын бири деп айтсак болот да. Ошол тууралуу бир кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Биздин максат билим берүү тармагы болгон үчүн азыр өзүңүздөргө маалым болгондой жаштарыбыз аябай көп. Биз баары эле айтышат, келечек жаштардын колунда. Бирок биз ошол келечек жаштардын колунда деген менен кээ бирде жаштарыбызга болгон кайдыгерлик мамиле болуп калат. Билим берүү тармагынан болсун, өзүнүн кесибинде болсун, кандай гана иш чарада болбосун, биз ошонун алкагында чет мамлекеттеги, чет өлкөдөгү жогорку окуу жайлар менен тыгыз байланышканга аракет кылабыз. Мисалы, жакында эле мен Германия шаарында болуп келдим. Ал жерде Байрот деген шаарда, Байрот университетинде, ал жакта жалгыз өтө чоң университетте жалгыз эмгектенип аткан биздин кыргыз Канат Кыргызбаев деген жигитибиз ушул убакта ал жерде мугалим катары эмгектенип атат. Анын негизги максаты ал жактан билим алган, жакшы жаңылык менен баягы жаштардын өзүнүн идеологиясынын, өзүнүн философиясынын, өзүнүн аракетин алдыга коюу менен биз баргандан бир күн алдын доктор наамын алды. Өтө жаш. Биз ошол Канат Кыргызбаевдай болгон агайларыбыз менен жана башка кайсы мамлекеттеги болбосун, ошол жакта эмгектенип аткан биздин кыргыз профессор агайларыбыз көп болгон үчүн биз алар менен байланышып бул жактан студенттерди жибергенге аракет кылабыз. Бирок сиз айткандай бир гана шарт менен. Себеби азыркы учурда, азыркы замандын талабына жооп бере турган болсо, сөзсүз түрдө материалдык жактан камсыз болушун керек деген ой бар. Ар бир эле адам баласында болсун. Ошон үчүн биз балким 2 жыл окуйбу, 1 жыл окуйбу, 10 жыл окуйбу, кайра кайтып келесиң. Бирок биз муну шарттуу түрдө шарт кое албайбыз. Ал эми бул ошол бара турган студенттин өзүнө калган жумуш. Эгерде чынында жана башта айтып өткөндөй бир улуу философ айткан экен. Эгерде өзүңүздүн мамлекетиңерди, өзүңөрдүн тилиңерди, өзүңөрдүн элиңерди, жериңерди сүймөйүн сайын башка бирөөгө сүйдүрө албайсыңар. Ошон үчүн биздин дагы максатыбыз ошол шарт кое албаганыбыздын себеби адамдын өзүнөн эгерде чыныгы мамлекетке, элиме, жериме кызмат кыламын, ошол тажрыйбамды бөлүшөмүн деген ар бир инсандын жүрөгүндө болсо, келип ошол тажрыйбасын бөлүшөт. Анан биздин негизги максатыбыз эле жанагы өзүңүздөр айткандай Сократтын сөзүндөй, бул философ жашаш үчүн эмес, жашатыш үчүн жашаганга аракет кылабыз. Бир эле жаштар менен эмес, 7 жаштан баштап 70 жашка чейин ошолор менен чогуу кызматташсак деген ниетибиз ошондой фонд. Жакшы, сиздердин фонд көбүнчө ошол жаштарга көңүл буруп, анан жаштар фонду болуп, анан бүгүнкү күндө Кыргызстандын жаштарына кандай багытта колдоо көрсөтүп келесиздер?
бүгүнкү күндө билим баягы чет өлкөгө жиберүүдөн да сырткары. Чет өлкөгө жиберүүдөн сырткары дагы биз жалпы Кыргызстан боюнча алып караганда фонд бир эле Бишкек шаарында эмес, Кыргызстандын ар бир областында ачылган, өзүнүн ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп атат. Жалпы 600-ге жакын студентке стипендия беребиз. Бул Кыргызстан боюнча. Ошто өзүнчө, мисалы Бишкекте биз 150 студентке айына 750 сом беребиз. Бул стипендияны ким берет деген суроо туулушу мүмкүн. Ошол жана башта айтып өткөндөй, элине, жерине, мамлекетине кызмат кылайын. Ошолор жаштарыбыздын келечегине, жаштарыбызга бир көмөк көрсөтөлү, буларга бир жолун ачалы, бир жакшы бир мындайча айтканда аянтча түзүп берели деген патриот кыргыз жергиликтүү калк демөөрчүлөрүбүз бар. Биз стипендия берүү менен эле чектелбестен ошол жерде студенттердин ичиндеги кандай көйгөйлөрү бар, билим берүү тармагынан болсун, жашоосунда болсун, күнүмдүк турмушунда болсун, ошолорду чечкенге аракет кылабыз. Албетте бир адамдын ички дүйнөсүнө колуңду салып, анын ички дүйнөсүн билбесең, ал ичиндеги сактаган балким бир проблемасыны чечкенге аракет кыла албаса, биз ошол жагынан да колдоо көрсөтөбүз. Андан кийинги өзүнчө жумасына ошол стипендианттарыбызга семинарларды уюштуруп турабыз. Сиздердей болгон журналисттер менен себеби стимул болуш керек, мотивация болуш керек. Үй, окуу менен гана чектелбестен, кошумча дагы кандай ийгиликтерге жетише алам деген максатта биз аянтча түзүп бергенге аракет кылабыз студенттерибизге. Жакшы. Көрсө, Кыргызстанга салымды кошуш үчүн сөзсүз түрдө ак дуалдын артында отуруп алып кол койгондун кажети жок экен. Мына ушундай кичинекей эле жумуштар менен баягы айтат эмеспи, жакшы сөз менен эле чоң жумуштарды аткарып койсо болот деген эле маанини камтысак болот. Анан урматтуу телекөрүүчүлөр, мына көрүңүздөр, Кыргызстанга салымын кошуп, кайдыгер карабаган инсандар бизге спонсор болуп, ошолор жаштарга көмөк көрсөтүп келет дейт. Эгер бизди көрүп жаткан, балким ошондой бир жаатта иштей турган кызыктар кишилер болсо, мына жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Келиңиздер биз менен байланышып, ушул мүмкүнчүлүктү колдон учурбаганга аракет кылыңыз. Кыргызстан жаштардын колунда, жаштарды колдой турган биздин ата-бабаларыбыз. 56-72 сандары азыр түз эфирде чыгып жатканын эсиңизге салалы. Коногубузга сурооңуз болсо, албетте узатсаңыз дагы болот, 772-40-02-02 сандары бул WhatsApp сандары, смс билдирүүнү жиберсеңиз болот. Биз аны эфир аркылуу жаңыртканга аракет жасайбыз. Анын айтсаңыз, бүгүнкү күндө жаштардын эми баягы өзүнүн дагы аракети болуш керек да. Баягы сиздер канчалык стипендия берип, анан баягы колдоо көрсөтүп, ушундай бир аянтчаны түзүп бергенге карабай, алар тараптан дагы ушундай бир аракет, анан өздөрүнүн бир каалоосу болуш керек. Жаштардын бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы жаштардын сиздер тыгыз байланышып, тыгыз иштешип билсеңиздер керек. Ушундай бир каалоосу канчалык деңгээлде, күч, аракети канчалык деңгээлде ушундай жасап жатышат? Это маанилүү суроону бердиңиз. Азыркы күндө жалпы эле биздин фондко келген студенттер эмес, жалпы жаштарды алып караганда, жаштардын көпчүлүгүнүн мен ойлойт элем кызыгуусу менин оюм бир аз төмөн. Себеби биз айтып атпайбыз, бирок экинчи жагы мына өкмөткө жаңы жаш премьер-министрибиз Сапар Исаков келгенине байланыштуу. Бул дагы өзүнчө бир үлгү. Мамлекетке болгон урмат, мамлекетке болгон кызмат өзүнчө бир кадам, жаштарга жакшы бир жишан. Аны биздин өсүп келе жаткан жаштар, албетте сиз айткандай, ар ким өзүнүн талабы болуш керек. Мисалы биз канчалык аларга окутуп, стимул болуш үчүн жакшы аянтчаны түзүп берген менен деле, аны эгерде ар бир адам баласы болбосун өзү аракет кылып ошону ойлонуп алып кетпесе, баардык эле коомдогу жасалып аткан иш аракеттер жаштарга болсун, башка эле кичинекей өсүп келе жаткан өспүрүмгө болсун,
эгер аны өзү аракет кылып жасап кете албаса бул кыйын. Биз жаштарды кызыктыруу үчүн мүмкүн болушунча аларды ойготуу үчүн бир эле жана айтып өтпөдүмбү, теория жагынан эмес, практика жагынан аракет кылабыз. Себеби эмне үчүн жаштарга балким бир телевидениядан көргөн белгилүү бир инсан менен жолуккусу келет. Бирок аны жолуга албайт. Кантип жолуксам деген өзүнүн үмүтү болот. Биз мүмкүн болушунча ошол ичиндеги ойлогон, самаган максатына жеткиргенге ошол белгилүү инсан менен окумуштуу болсун, жазуучу болсун, философ болсун, бизнесмен болсун жолугушканга аянтча түзүп беребиз. Андан кийин ошодон алган үлгүсүнү, сөзүнү, пикирин менен стимул болуп алдыга кадам жасайт деген ойдобуз. Эң жакшы баягы үлгү болуп көрсөтүп бериш керек. Сен айткандай бүгүнкү күндө чындыгында биздин ошол агаларыбыз, эжелерибиз жаштарга ушундай бир гана сөз менен айтып эмес, өзүнүн иш аракети менен үлгү болуп бериш керек. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин фонд буюрса ошол көптөгөн жаштардын багын ачып, билим берүү тармагында дагы колдоп, мен дагы бир рет айтып өтсөм, Ыйык ата журт коомдук жаштар фондунун башкаруу жетекчиси Акынбек Мергешев агабыз бизде конокто болду. Таң эртең убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат сизге. Чоң рахмат агай. Ал эми биз программабызды улантабыз, биз менен чогуу болуңуздар. Everybody